Чолпон Султанбекова Анжеликанын Алыш Федерациясына кызматка дайындалганы боюнча үн катты. Белбоо күрөшү боюнча дүйнөлүк комитеттин президенти Чолпон Султанбекова Улуттук Алыш Федерациясынын вице-президенти болуп дайындалган Анжелика Кайратовага байланыштуу пикирин Facebook баракчасынан билдирди. Анын айтымында бул дайындоо жаштардын демилгеси менен сунушталып колдоо тапкан. Анжелика мен үчүн кыргыздын таланттуу, мыкты, өз эмгеги менен тарых жарата ала турган сыймыктуу айымы. Ал бул ишти камчы салдырбай алып кетет деп терең ишенем. Алышта азыр жалаң жаштар өтө чоң пландарды алдына коюп тынымсыз иштеп жатышат. Жакынкы келечекте биздин өлкөбүздүн кадыр баркын көтөрө турган жакшы иштер аткарылат деп ишенем, деди Султанбекова. Ал алыш дүйнөлүк деңгээлге чыккан улуттук күрөш экенин белгилеп, анын эшиги ар бир адам үчүн ачык экенин айтты. Ошондой эле коомчулукту негизсиз сындан алыс болуп, улуттук спортту өнүктүрүп жаткан жаштарга колдоо көрсөтүүгө чакырды. Булак Супер KG. Генерал Ташиев убактылуу унчукпай күздө баш көтөрүшү мүмкүн. Убагында Курманбек Бакиев да бийликке тымызын каршылык көрсөтүп даярданып, анан эл көтөрүлө баштаганда лидер катары чыга келген. Ошентип бийликке жеткен эмеспи? Ал эми Камчыбек Ташиевдин учурдагы абалы башкача. Унчукпай үйдөй балейден кутулуптур деген ыкмада баратат. Бирок мунусу убактылуу көрүнүшпү? Адатта саясий күрөштүн түрдүү ыкмалары бар. Ташиевдин электораты бир эле Сузакта эмес, бүтүндөй республика аймагына жайылып кеткен. Аны жактагандар арбын. Соц тармактан байкап атпайбызбы? Эгерде УКМКнын экс төрагасын сындаган же жамандаган материалдар чыкса, дароо реакция жаралып, колдогондор дүрбөп кетүүдө. Эң негизгиси, генералдын финансылык ресурстары жетиштүү. Ошого катар олуттуу маалыматтарга ээ экени да жашыруун эмес. Кыскасы, азыркы убакта оппозиция талаасында Камчыбек Ташиевге тең келе турган лидери жок. Ал жападан жалгыз чыйралып табына келип турат. Натыйжада келечекке карай кандай жүрүш салаары жеке саясий эркине байланыштуу. Убактылуу багынып берип, күз келгенде баш көтөрөбү? Булак Арыба. Кубандыковдун сүрөгөнү менен Жээн Чороев алдыга оздубу? Шамал жүрбөсү. Ошентип Ленин округуна мандат ала турган Чыңгыз Айдарбеков өз арызы менен баш тартып жайдак калды. Кылмыш козголуп, үйүнө тинтүү жасалып жатып, акыры жоошу берди окшойт. Бул көрүнүшкө келечекте дагы баа берилсе керек. А түпкүрүндө Айдарбеков депутат болуп алса, анын күзүндө президенттик шайлоого аттанат беле. Күбүр шыбырлар бекеринен чыкпаса керек. Акыры Ленин округунан кийинки кезекте турган Мирлан Жээн Чороев депутаттык креслого жетти. Дал ушул жигитке мандат берүү үчүн Чыңгыз Айдарбеков чыга чабылдыбы? Көшөгөн артында оюндар жүрүп жатканы каңкууланган. Мирлан Жээн Чороев ажоонун кеңешчиси Жаныбек Кубандыковдун штабына каттап колдоо издеп, акыры максатын ишке ашырдыбы? Шамал жүрбөсө чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Анын сыңарындай Мирлан Жээн Чороев өзүнүн күчтүү атаандашы Чыңгыз Айдарбековго көмүскөдөн кандай ыкмаларды колдонду? Жаныбек Кубандыковдун сүрөгөнү менен мандат алдыбы? Айтор Соболдор арбын. Булак Арыба KG. Садыр Жапаров элге өтүнүчүн айтты. Өлкө башчы Садыр Жапаров элден көлдөргө суу сактагычтарга балык кармоо үчүн тор салбоону жана андай торлорду тиешелүү мамлекеттик мекемелерге өткөрүп берүүнү өтүндү. Акыркы 5 жылдан бери Ысык көлдү синтетикалык торлордон тазалап бүтө албай жатабыз. ИИМден, ӨКМдөн, Жаратылыш министрлигинин кызматкерлери жай кышы дебей көл үстүндө торлорду тазалап жүрүшөт. Эмгектерин баалайлы, тор салбайлы. Жаратылышты таза сактап, кийинки муунга өткөрүп берели. Соң көлү менен Токтогул суу сактагычында да ушундай эле көрүнүш. Эл арасында торлорду бажыдан өткөрбөй койбойсуңарбы деген сын пикирлер бар. Албетте, синтетикалык торлорду Кыргызстанга алып келүүгө тыюу салынган. Бирок мурда алынып келинген торлордун арты бүтпөй жаткандай. Ошондуктан кимде мурда алынып келинген торлор бар болгон болсо, жогорудагы министрликтерге тапшырып берсеңиздер өтүнүч, деп жазды президент социалдык тармактагы баракчасына.